Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allah. Парыздарды толук кандуу аткарып атса, дагы бир кыра кайталап коеюн башкачараак. Парыздарды толук кандуу аткарып атса, арамдардан толук кандуу тыйылып атса, салиха болуп эсептелет. Бул бир. Экинчиси адептүү болуш керек. Салиха болуунун жанында да адептүү болуш керек. Ахлактуу болуш керек. Маданияттуу болуш керек. Сүйлөгөн сөзүндө, баскан турганында, түшүнүктүүбү? Өтө маанилүү булардын баары. Ошого да карайсың. Эгерде эркектердин талабы шар'ий талаптар боло турган болсо, эркектердин талабы шар'ий боло турган болсо, Азирети пайгамбарыбыз айткан бир хадисте, аял 4 нерсе үчүн, аялга 4 нерседен улам никеленилет. Аялды 4 нерседен улам аласың никеңе дейт да. Эмне деген сөз? Лималиха, вали хасабиха, вали джамалиха, вали диниха. Анын эмнесине мал мүлкү үчүн бай экен, байлыгы үчүн үйлөнөсүң. Анын ата теги бар экен, мындай бир таанымал үй бүлө ак сөөктүү экен, ошого карап туруп үйлөнөсүң. Бул дүйнөлүк пайда деген сөз. Сен ал жерде акыреттик так ойлобойсуң деген сөз. Дүйнө үчүн кылып атасың деген сөз. Вали джамалиха, же болбосо аябай сулуу, сулуулугу үчүн үйлөнөсүң. Түшүнүктүүбү? Вали диниха, жана эмнеси үчүн үйлөнөсүң дейт, дини үчүн үйлөнөсүң дейт.